Амансыздарбы? Калай калк? Бүгүн биз Алькам KG алып кайрымдуулук фонд Шамалды сай шарчасынын тургуну Ышанов Акрамжан тууганыбызга жардам берип атканбыз. Ошол жардам акчаны алып келип бүгүн ошол берип коелу, колуна тапшырып коелу деп атабыз. Себеби уулу Рамзан ден соолугуна байланыштуу биздин фондко кайрылган. Ушул топтолгон сумманы колуна тапшырып койсок. Бул жерде сумма 34.821 сом болуп атат. 10 күндүн ичинде топтолгон каражат. Келондо Акрамжан колуңа тапшырып койсоң ушул сумманы эми мынтип пакеттен алып ар бир сумманы мындай кылып тапшырганга туура келет. Бул жерде бир эле акча менен кандай деп айтып кетсем, мурун биз жанагындай ушундай түшкөн тыйындарды жанагындай магазиндерден, аптекалардан барып туруп, ириктетип алып туруп акча катары менен тапшырып жүргөнбүз. Мындан кийин биз ушул фонд ушундай кылып чечтик. Түшкөн сумманы түшкөндө кандай акча түшсө ошондой кылып тапшыра турган болуп чечтик. Бул жерде ушул топтолгон тыйындар мынакей көрүп койсоңуздар болот. Ушу канча тыйын болсо ушунун мынтип жазып, эсебин чыгарып тапшырып атабыз. Мында колуна тапшырып. Андан кийин ошону менен катары бул жерде биздин акчаларга ар элдери дагы ар кандай акчаларды тапшырат. Бул жерде сум бар, рубль бар, жана ошондой эле мелочтар бар. Ушуну дагы өзүңөрдүн каражатыңарга иштетип коесуңар. Буну дагы тапшырсак. Алла жолунда адамдар таштап аткандан кийин акчаны биз ар бир акчаны колуңарга аманаттарды тапшырганга аракет кылабыз. Андан кийин сөздү атасы Акрамжанга узатам. Assalamu alaikum Kırgız elim. Biz şu kişilikte köyümüzde Kaydıger Karabay bizde şu yardım vergenlerine bizlerden Allah razı olsun. Allah tutanlarına bereket versin. Hiç kim uğruvasın. Bunlar versen Allah'ın tezkeri olsun. Vardımlardan Allah razı olsun. Yaxşılıklar olsun. Rahmat vardığınızda. Айта кеткен нерсе, ушул Алькам KG алып кайрымдуулук фонду ар бир бизге кайрылып жаткан инсандарга биз жөн эле акчаны тапшырып койбостон бизде ушундай видео снимоктор болот жана ошондой эле приходный, расходный чектер болот. Ошол чектердин негизинде өзүбүздүн печаттарыбызды коюп, анан сумманы жазып туруп, канча акча тапшырган болсок, ошонун чекти дагы ушул кайрылган жарандын колуна тапшырабыз. Мына жерге Икрам келип колун коюп койсоң, муну алдым деген. Мына жерге дагы. Мына чекти ушул мен алганмын деген чек, шуну сактап койсоң болот. Эми кандайдыр бир кездерде керек болот. Андан кийин ушул бир эле неменен калбастан ушул арыз дагы жаздырып алабыз. Себеби бизге кайрылган инсандарга арызы, сөзсүз паспортунун копиясы, биз бул документтерди архивге сактайбыз. Ошондуктан ушундай чек менен жана ошондой эле кагаз иштери дагы бул жерде бир аз аралашып. Ошону менен бирге сөздү улантсак, ушундай биз жардамга муктаж болгон адамдарды сүрөттөрүн коюп, ушундай өзүбүздүн волонтерлорубузду ар бир кутчанын алдына коюп коебуз. Себеби машина бара жатканда машинадагылар баатындай артынан келаткан машинага мешать бербеш үчүн
түшүп сала алышпайт. Ошондуктан ал адамдар колунан узатышат, булар алып болгону ушул жерге гана салып коюшат. Бар жогу пломбланган, кутучанын баары таза, бар жогу ушул волонтерлордун негизинде каралат, баары жакшы, баары ордундай. Дагы да айта кетчү нерсе, сууктун күнүнө карабастан иштеп жаткан биздин волонтерлорго терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ош Бишкек жолунда жүрүп жаткан, деги эле ушул жерде жүрүп жаткан жүргүнчүлөргө жана ошондой эле айдоочуларга терең ыраазычылыгыбызды